Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен мен Адилет Керимбек уулу. Кыргызстандын 20 жашка чейинки жаштар курама командасы Кытайда өткөн Азия кубогун жыйынтыктады. Тилекке каршы биздин Кыргызстан курама командасы үчүн бул турнир ийгиликсиз орун алып калды. Себеби дегенде өз тайпасында 3 оюнда 3 жеңил узасын тартып калышты. Алсак биринчи турда Австралияга каршы кез келди. Бул беттеште 1-5 эсебинде жеңил узасын тартып калдык. Ал эми экинчи турда Кытай менен кез келди. Бул беттеште атаандаштын дарбазасына Умар Мадаминов жана Ырыскелди Маданов эң бир кооз голдорду жаратышкан менен Тилекке каршы 2-5 эсебинде жеңил узасын тартып калды. Ал эми 3-чү турдук беттеште Катар курама командасы менен кез келди. Бул беттеш алдында курамда бир катар өзгөрүүлөр болду, бирок Тилекке каршы 0-4 эсебинде ири жеңил узасын тартып калдык. Айта кетчү жагдай, биздин курама команда 2 соңку беттеште кызыл айып кагазын алып калышты. Алсак Кытай менен болгон беттеште Артем Истрашкин экинчи сары айып кагазын алып калды. Ал эми Катар менен болгон беттеште Атай Эшенкулов экинчи таймдын башталышында эле кызыл айып кагазын алып калгандагы 10 оюнчу менен жыйынтыктаганга мажбур болдук. Муну менен Кыргызстан курама командасы 3 оюнда өз дарбазасына 14 голду өткөрүп алды жана Азия кубогун эртеле тайпадан чыга албай жыйынтыктады. Ушуну менен жаштар курама командабыз Азия кубогуна экинчи рет Катар менен катышууда. Алсак 2023 жылы Өзбекстанда өткөн Азия кубогунда Кыргызстан курама командасы дагы финалдык баскычына катышып, анда дагы өз тайпасынан чыга алган эмес. Эми жагымдуу жаңылыктарга өтөлү. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында кыз келиндер арасында КАФ мелдеши жыйынтыкталды. Футзал боюнча болгон беттеште Кыргызстан курама командасынын оюнчулары эң бир татыктуу оюндарды көрсөтүштү. Алсак биринчи турда Түркмөнстан менен 1-1 эсебинде тең чыккан. Ал эми экинчи турда талай элери Тажикстанды 3-0 эсебинде жеңип алышкан. Мелдештин башкы фаворити аталган Иранга ири эсепте жеңилгени менен эң бир чечүүчү беттеш Өзбекстанга каршы болду. Бул оюнга катуу даярдыкта чыккан кыздарыбыз беттеш жүрүшүндө жеңип жатышты. Бирок Тилекке каршы оюн бүтөрүнө 11 секунд калганда Өзбекстан курама командасы 5-чи оюнчуну оюн таласына чыгарды дагы эсеп сандарын 4-4 кылды. Муну менен бул беттеш тең чыгуу менен катталып, бир упайга ээ болдук жана турнирдин жыйынтыгында Кыргызстан курама командасы коло байгеге ээ болду. Күйөрмандардын купулуна толгон беттештерди өткөргөн кыздарыбызды Бишкекке келгенде күйөрмандар жылуу тосуп алышты. Бишкек шаарындагы жаңы салынып жаткан Бишкек арена эми 50 миңден ашык орунду болот. Буга чейин стадион 45 миң көрүүчүгө каралган болчу. Эми Азия футбол конфедерациясына ылайык чоң турнирлерде финалдык жана старттык оюндарды кабыл алуу үчүн стадиондун сыйымдуулугу 50 миңден ашык болушу керек. Андыктан аталган стадион келечекте Азия футбол конфедерациясынын бардык шарттарына жооп берип, балким жакын арада Азия биринчиликтеринин оюндарын кабыл алуусу толук мүмкүн. Курулуш иши долбоор алкагында жүргүзүлүп, бул толуктоолорду ишке ашыруу кыйынчылыкты жаратпайт. Жаңы стадиондун курулушу 2026 жылдын күз айларына пландалууда. Джоэл Коджонун командасы Чемпиондар лигасында эми Криштиано Роналдунун командасы менен кез келгени турат. Ирандын Эстеклол командасы плей-оффтук баскычта Сауд Арабиянын Аль-Наср командасына түштү. Бул командада кимдер ойнору айтпаса да түшүнүктүү. Португалиялык жылдыз Криштиано Роналду, Марсело Брозович, Джон Дуран, Садио Мане баштаган Аль-Наср менен 4 март жана 11 мартта кез келет. Джоэл Коджо өзүнүн берген интервьюларында Роналдунун күйөрманы экенин айтып келгени белгилүү. Бирок айта кетчү жагдай бар. Джоэл Коджо Ирандын чемпионатында соңку беттешинде жаракат алып калды жана Чемпиондар лигасында дагы акыркы оюндарга чыга алган эмес. Клубтун билдирүүсү боюнча Джоэл Коджо кеминде 1 ай оюн таласына чыга албайт. Эми кыргызстандык чабуулчу өзүнүн кумири менен оюн таласына жолугабы, жолуга албайбы, бул суроо ачык бойдон калууда. Футбол боюнча кыз келиндер арасындагы Кыргызстан курама командасы азыркы учурда Непалда өткөн эл аралык мелдеште катышууда. Бул мелдешке талай элдеринен тышкары Мьянма, Ливан жана Кыргызстан курама командалары катышууда. Биринчи турдук беттеш 17 февралда өтүп, Кыргызстан курама командасы Непалга каршы оюнду өткөрдү. Бул беттеште Кыргызстан курама командасы Непалга 0-1 эсебинде жеңил узасын тартып калды. Эми Нимаджан Закировдун командасы 20 февралда Мьянмага каршы жана 23 февралда Ливанга каршы беттешти өткөрөт. Биздин кыздарыбызга ийгилик каалайбыз.
Бул чыгарылыш ушундай жаңылыктарга бай болду. Сиздер менен мен Адилет Керимбек уулу болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.